Мындан кийинки сиздер менен талкуулай турган темабыз бул уйку чын эле баланын иммунитетине таасир береби же таасир бербейби деген суроонун үстүндө сөз кылмакчыбыз, урматтуу катталуучулар. Видеого киришүүдөн мурун кыскача таанышып алалы. Менин атым Бекжан Турабеков, кыргыз журтчулугунда доктор Турабеков деп таанылгам. Өзүмдө ушул 5 жылдык тажрыйбамда 6200дөн ашуун адамга чекап өткөрүп, алардын анализдерин изилдеп, алардын диагноздорун тактап, эмне оору, эмне көйгөй, чекаптан кийин жөн эле ошол бойдон таштап койбой, алардын дарылоо планын түзүп, кыскасын айтканда 5 жылдан бери алгылыктуу иштерди жасап келип атам. Өзүм негизи 2008 жылдан бери медицина тармагындамын. 2008 жылы ушул бизде атайын айылда аптекабыз бар болчу. Ошол жакта иш алып барып, ошол жактан мага кайрылган адамдарды изилдөө кылып, аларга сунуштамаларымды берип, кыскасын айтканда балалык кезимден эле медицина тармагындамын. 2015 жылдан баштап медицина илимин терең изилдөө максатта Кыргыз медициналык академиясына өтүп, ошол жакта билимимди тереңдетүү үчүн 11 000 саатымды арнап, ошол жактан жалпы практикалык дарыгер кесибине ээ болуп, ийгиликтүү аяктадым. 2019 жылы медакадемияда окуп жүргөн учурумда биздин Кыргызстандан алып жаткан билимибизге моокунум канбай, дүйнөлүк гайдлайндарды изилдеп, Cochrane, UpToDate, BMJ, NICE, бүт ушул дүйнө жүзүндөгү медицинаны үйрөнөйүн деп, жалаң чет элдик тармактардан, чет элдик булактардан медициналык билимимди жакшыртып, далилденген медицина менен мына ошондон баштап тааныш болуп калгам. Мына ошондой дүйнөлүк медицинаны изилдеп жаткан учурумда өзүмө ушундай максат койгом. Мен медициналык билимимди Кыргызстандагы деңгээли менен калтырбайм. Мен медициналык билимимди өмүрүм өткөнчө улантам. Медицина эң өнүккөн өлкөлөрдөн өзүмдүн билимимди жакшыртам деп максат койгом. Кудайым буйруса азыр бир нече максаттарым ишке ашты. Бир нече өлкөлөргө барып, өзүм медициналык тажрыйбамды жакшыртып, башка врачтардын иштөө процесстерин көрүп, медициналык кругозорумду жакшыртып, башка дүйнөлүк коллегалар менен жакшыртып, эмне өзүмдүн бир нече квалификациямды жакшырта алдым. Тактап айтсам, дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы клиникаларга кирген Стамбул шаарындагы Медипол мега хастанасы деп аталган университеттик клиникадан билимимди жакшырткам. Андан кийин Катар шаарындагы Зевью клиникасынан билимимди жакшырткам. Ошондой эле өзүмдүн билимимди бүт дүйнөлүк аренадагы Стэнфорд, Кейптаун жана башка бүт ушундай авторитеттүү университеттерден онлайн, офлайн форматта жакшыртып келүүдөмүн. Бул жерде менин билимимди жакшырткан тастыктамаларым, албетте көз жүгүртүп койсоңуздар болот. Кыскасын айтканда, 5 жылдык иш аракетимде азыркы учурда мени 500 миңден ашуун адам соц тармактар аркылуу көрүп, байкап, өзүңүздөр көргөндөй мына Инстаграмда 370 миңден ашуун адам катталуучу бар, Ютубта 75 миңден ашуун адам. Кыскасын айтканда, кыргыз медицинасын акырындык менен жайлап отуруп болсо дагы элдин медициналык сабаттуулугун жакшыртып, эмне өзүмдүн иштеримди жасап келүүдөмүн. Эми сиздер менен вебинарыбызга кирише берели. Баланын иммунитет системасы өтө татаал жайгашкандыктан баланын уйкусу дагы ал системага өзүнүн оң таасирин тийгизет. Эң жакшы иммунитетти чыңдоочу ыкма бул уйку болуп эсептелет. Баланын уйкусу канчалык сапаттуу болсо, анын иммунитети ошончолук күчтүү болот. Ошол себептүү ар бир ата эне баласынын уйкусуна өзгөчө көңүл буруусу керек, урматтуу катталуучулар. 1 жаштан баштап 2 жашка чейинки балдар канча саат уктаса жакшы болот? 1 жаштан баштап 2 жашка чейинки балдар күнүнө 11-14 сааттан уктап турса, алардын иммунитети үчүн өтө пайдалуу болот. Эгер балаңыздын уктоо сааты аз болуп жатса, анда тезинен уктоо баягы абалын жакшыртыңыз. Уйкуга болгон гигиеналык, уйкунун да гигиенасы болот. Ошол нерселерди жакшыртыңыз. 3 жаштан баштап 5 жашка чейинки балдар үчүн 10-13 саат уктоо сунушталат. Ошондуктан ушул нормаларды колдон келишинче сакташ керек. Анан бала уктап атканда колдон келишинче бөлмөнүн температурасын оптималдуу болушуңуздар керек. Бөлмөнүн ичинде баягы ар ким менен шара бура болуп сүйлөшө бербешиңиз керек. Тынчтык бериш керек балага кичине. Себеби кээ бирлер отуруп алып балам уктат деп эле ар нерсе кылып баягы беспокоить этип баланы дагы нормально уктаттырбайт. Түшүнүңүздөрбү? Бала уктаганда аябай караңгы жерде укташ керек. Ушул нерсе аябай уйкусуна таасир тийгизет. Мен атайын жакшы бөлүм чыгыш кылып, уйкуга тиешелүү өтө сонун нормалар бар. Анын баарын мен Ден соолук жашоо кадам курсумда негизи өзүнчө бир лекция бар. Балким араңыздардан катышкандар болсо жакында көрөсүздөр. 6 жаштан 12 жашка чейинки балдар үчүн 9-12 саат уктоо жетиштүү болсо, 18 жаштан 13 жаштан баштап 18 жашка чейинки балдар үчүн 8-10 саат уктоо керек болот. Колдон келишинче ушул сааттарды кармаганга аракет жасаңыздар, Кудайым буйруса сиздердин балдарыңыздардын иммунитети өтө чың болот, урматтуу катталуучулар. Көпчүлүк учурда балдардын уйкусу түндө укташат, мисалы 9-дан баштап, андан кийин күндүз дагы 1-2 саат уктап алса, ал дагы аябай пайдалуу. Түшүнүктүү. Баланын уйкусу сапаттуу болуш үчүн анын уктоо бөлмөсүндө ынымдуулук жана температура жана айтып кеткендей чоң мааниге
болуп эсептелет, урматтуу катталуучулар. Андан кийинки сиздер менен талкуулай турган темабыз бул гигиена нормаларын балага үйрөтүү иммунитетке чын эле пайдалуубу? Ачыгын айтканда, урматтуу катталуучулар, уят сөздө баягы эмне деп коет элем? Улук сөздө уят жок деп коет беле? Мына ачыгын айтканда кыргыздарда гигиеналык нормалар өтө төмөн деңгээлде сакталат экен биздин элдечи. Же эми баардыгында эмес, ооба, албетте таза адамдар көп. Таза адамдар дагы гигиеналык нормаларды сактоодо өтө аша чабып кетип, кайра ден соолугуна зыянын тийгизип алышат. Гигиеналык нормаларга көңүл бурушпайт көбү энелер, мисалы айрыкча айыл жер кезиндегилер жана башкалар. Ошондуктан сиздер бул курска катышып аткандар колдон келишинче балдарыңыздарга кичинесинен баштап гигиеналык нормаларды идеалдуу сактоосуна өзгөчө көңүл бурушуңуздар керек да. Бул анын иммунитети үчүн, анын организми үчүн чын эле өтө пайдалуу, урматтуу энелер. Көпчүлүк учурда баланын жөтөлүп, грипп, ОРВИ болуп ооруп калуусуна ушул гигиеналык нормаларды сактабаган себепкер болуп калышы мүмкүн да. Мындайча айтканда, эне баланы үйрөтпөйт, кол жууга, эшиктен келгенден кийин, ажатканага киргенден кийин мисалы кол жуу керек экенин үйрөтпөйт, башка гигиеналык нормаларды үйрөтпөйт. Ошонун айынан баланын иммунитети алсырап, анан монда грипп боло бериши мүмкүн, урматтуу катталуучулар. Ошондуктан мен сиздерге сунушум, мен сиздерди ушул лекцияда айткан ар бир кеңешти жакшылап угуп, ушул гигиеналык нормаларды балага үйрөтүүгө аракет жасаңыздар. Биринчи, балаңыз чүчкүргөндө оозун чыканак менен жапканды же материал менен жапканды үйрөтүңүз. Чыканак менен жаптырып, ошол нерсени үйрөтүңүз. Бул нерсе дагы башкаларга бактерия, вирустардын таралуусуна баягы жол бербейт. Экинчи кеңеш, ар бир тамактануудан мурун жана кийин баланын колун тазалап жууп турууга үйрөтүңүз. Тамактангандан кийин дагы жуудуруңуз, тамактанганга чейин дагы жуудуруңуз. Өзүңүз жууп, өзүңүз дагы мындай балага көрсөтүңүз, кызыктырыңыз ушул колун жууганга, өзүңүз үлгү болуңуз. Бала бүт энеси эмнени кылса, ошону көрөт. Анан эгерде сиз ажатканага кирип, колуңузду жуубай чыгып алып, движение кыла турган болсоңуз, анда балаңыз да ошондой кылганга туура келип калат, көрдүңүздөр. Ошондуктан бул жерде өтө өзгөчө маани бериш керек. Анан ажатканага колуңуздардан келишинче эч акчаңыздарды аябай ошол ажаткананы өтө таза кармаганга аракет кылыңыздарчы. Өзүңүздөрдүн жаткан бөлмөңүздөрдөн да таза кармаганга аракет кылыңыздар. Бул реалдуу түрдө ден соолук үчүн өтө пайдалуу. Реалдуу түрдө, урматтуу энелер, биздин Кыргызстанда ажатканаларды изилдей келсек өтө начар шартта. Бизде эч ажаткана эми бул ушундай болуш керек, бул начар болуш керек, ажаткана да анткени бул деп баягы баарыбыз көңүл кош мамиле жасабыз. Ажатканага акчаңыздарды сарптап 10 миң, 20 миң болобу иши таптаза кылып, курдуртуп, жакшылап ажатканада сакталуучу гигиеналарды өзүңүздөр жакшылап таза кармаганга аракет кылыңыздар. Бул себеби дегенде баланын ден соолугу үчүн өтө пайдалуу. Себеби ал ажатканага сиз да киресиз, балаңыз да кирет. Негизи чоңдордун ажатканасы өзүнчө, жаш балдардын ажатканасы өзүнчө болсо өтө сонун болот. Бул нерсе да өзүнчө бир чоң иш да негизичи. Анан ажатканада сөзсүз түрдө гигиеналык каражаттарды коюңуз, урматтуу катталуучулар. Колдон келишинче ушул нерселерге көңүл буруш керек. Айрыкча айыл жер кезинде ажатканаларга өзгөчө көңүл бурайлы. Айыл жер кезиндебиз, айылда боло берет, эчтеке болбойт дешти, уже унутайлы. Себеби дегенде андай нерселер мурунку поколениядагы биздин ата-энелерибиз иштеген. Ооба, эчтеке болбой эле алар чоңоюшкан. Бирок биздин заманда ал нерселер уже иштебей калды. Биздин заман адамдары өтө назик болуп баратат, өтө алсыз эле болуп баратат, гиподинамия. Ошондуктан о баягы биздин ата-энелерибизде иштей берген методдор азыр иштебейт. Ата-энелерибиздин учурунда боло берген нерселер бизге болбой турган абалга келип калды. Ошого кичине кайненелер ушул лекцияны көрүп аткан болсоңуздар, боло берет, менин убагымда мындай кылып келгем деген нерселерди айтпай, кичине өзүңүзгө салыштыра бербей, баягы мындай по факту караганга аракет кылыңыз. Бул өтө маанилүү. Демек түшүнүктүү. Баланы дагы ажаткананы таза кармоого үйрөтүңүздөр керек, урматтуу катталуучулар. Андан кийин баланын бет арчыгычтарын, анын кийимин тез алмаштырып туруңуз. Себеби дегенде баланын дагы кийими өтө кир болуп, эми албетте күнүнө бир жолу алмаштырып туруу деле жетиштүү негизи. Анан өтө эле алмаштырыш керек десе, баары бир саат сайын эле алмаштырып, баланы муну кармаба, тигини кармаба, ой таза бул кир, мир дей бериш деле бул негизи жакшы эмес. Себеби бала деле кармаш керек, чаңга оонаш керек, башка болуш керек, колуна салыш керек. Ошол нерсе менен баланын иммунитети чыңдалат. Бирок мен бул жерде бул сабакта айта турган негизги нерсе эң бир элементардык, баягы эң маанилүү гигиеналык нормаларга көңүл буруп коелу. Ошол нерсе жетиштүү. Айрыкча мына баланын бет арчыгычтарын, баланын кийимдерин, үстүңкү кийимдерин, ич кийимдерин баягы таза күндө алмаштырып турууга аракет жасаңыздар. Анан дагы эң маанилүү нерсе, мына ушул сабактагы эң маанилүү сиздерге айта турган нерсе бул
гигиеналык каражаттарды колдонууда өтө маани бериңиз. Азыр көпчүлүк энелер баягы ушастын Ян деген компаниялардын порошокторун колдонуп, самындарын колдонушат. Ошол өзүнүн курамына өтө зыяндуу заттарды камтыйт. Ошонун айынан канчалаган энелердин балдары кыйналды, аллергия болушту. Мисалы, чодастар мага көп кайрылды. Сиздер аны билбейсиздер, урматтуу катталуучулар. Мен аны өз көзүм менен көрүп атам. Ошол порошокту жок кылгандан кийин эле болду, балада аллергия жок болот. Элестетиңиздер. Ошондуктан балага гигиеналык каражаттарды тандоодо өтө өзгөчө көңүл буруңуздар. Баланын памперсине, баланын самынына, баланын терисине кое турган кремине, баланын тиш пастасына, иши кылып баардыгына өзгөчө көңүл буруңуз. Сапатына өзгөчө көңүл буруңуз. Бул нерсе баланын иммунитети үчүн өтө маанилүү. Урматтуу катталуучум, ушул вебинар алкагында мен сизге бир өтө маанилүү эскертүү жасап кетким келди. Негизи ушул жаңы төрөлгөн балдардан баштап 18 жашка чейинки курактагы балдардын сөзсүз түрдө жок дегенде жылына 1 жолу болсо дагы комплекстүү диагностикадан өткөрүп турушуңуз керек. Комплекстүү диагностика дегенде бизде көпчүлүк ата-энелер баягы клиникалар саткан же бир чек-ап программаларын жөн эле УЗИдин тарттырып же бир общий анализ крайизин тапшырып эле иммунитети жакшы экен деп жүрө берет. Жок, урматтуу ата-энелер. Комплекстүү диагностика бул баланын тээ төрөлгөн абалынан баштап азыркы абалына чейин терең изилдеп, анын иммунитет системасына тиешелүү бардык анализдерин кылдаттык менен көрүп, иммунитет системасына таасир этүүчү факторлорду аныктап, иммунитет системасын колдоо планын түзүп чыгуу болуп эсептелет. Ошол себептен мен сиздерге өзүмдүн практикамда мага кайрылган пациенттерге кантип комплекстүү диагностика өткөрөм, ушул боюнча сиздерге кыскача айтып бергим келди. Менин диагностикамга катталганда эң негизги мен фокус жасай турган нерсе бул баланын анамнези болуп эсептелет. Эгерде бала жылына 6 жолдон көп ооруза, тез эле пневмония болуп кетсе, тез отит боло берсе, гриппке тез кабыла берсе, өнүгүүсү, өсүүсү артта калып атса, бул 100% абсолюттук форматта балаңыздын иммунитети начар иштеп жатканынан кабар берет. Ошондой эле баланын төрөлүүсү, доношный болуп төрөлгөнбү, недоношныйбы, бүт ушул нерселерге чейин фокус кылып, сиздин балаңыздын анамнезин толук кандуу чогултам. Бул биздин биринчи этап болот. Анан ошол анамнездин негизинде иммунитетин баалай турган балаңыздын иммунитети деги эле кандай деңгээлде жакшырта алабыз, эмнелерди жасаш керек, ошол нерсенин баарын так билиш үчүн мен атайын эң далилденген референстик значениялары бүт туура далилденген медицинада приоритеттүү болгон анализдерди жазып, ошонун негизинде анан сиздин балаңыздын иммунитет системасын оценка кылып берем. Балаңыздын иммунитет системасы сонун болуп атса, жакшы, потенциалы жакшы, жөн гана эмне колдоо керек болсо, ошол диагностика алкагында мен сиздерге эмнелерди жасаш керек, баланы кантип тамактандырыш керек, кандай препараттарды бериш керек, кандай дозада бериш керек, жашоо образы кандай болуш керек, уйкусу кандай болуш керек, баардыгын сонун кылып атайын PDF файл менен жөнөтөм менин диагностикамда. Эгерде балаңыздын абалы олуттуу боло турган болсо, диагноздар өтө кооптуу боло турган болсо, кылдат көзөмөлдүү талап кылына турган болсо, сиздер комплекстүү диагностикадан кийин эң чоң сиздерге бериле турган мүмкүнчүлүк бул менин жеке VIP көзөмөлүмө катталуу мүмкүнчүлүгүңүздөр болот. Мен өзүмдүн VIP көзөмөлүмө көп пациенттерди албайм. Өзүмдүн реалдуу түрдө результат көргөзүүгө көзүм жеткен, реалдуу түрдө жардам бере ала турган ана пациенттерди өзүмдүн VIP көзөмөлүмө алам да. Бирок VIP көзөмөлгө алуу бул жөн гана эң биринчи диагностика жасалат, диагностикадан кийин гана аныкталат. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, балдарыңыздардын иммунитетине көңүл кош мамиле жасабаңыздар. Жок дегенде 1 жылда 1 жолу болсо да иммунитет системасын каратып, балаңыздын ден соолугун диагностика кылып, толук текшертип коюңуз. Себеби дегенде ушул иммунитеттин начардыгынын айынан рак оорузу келип чыгат. Кандайча? Организмде свободный радикалы деп коет. Ошондойлор көбөйүп кетсе, иммунитет клеткалары ошол свободный радикалдарды жок кыла албай калса, рак оорулары пайда болот, өнөкөт оорулар пайда болот, астма, аутоиммундуу оорулар, бүт баягы өмүр өткөнчө кетпей турган оорулар бар го. Мына дал ушундай оорулар убагында баланын иммунитетине көңүл бурбагандыктын айынан келип чыгат. Ошондуктан мен чын жүрөгүмдөн каалабайм сиздин балаңызда ушундай өнөкөт, кооптуу, өмүр айыкпас бир оорулар болуусун эч качан каалабайт элем. Мен ойлойм, сиз да аны каалабайсыз. Ошондуктан өзүңүз ушул нерсеге өзгөчө көңүл буруу менен карап, иммунитет системасына, балаңыздын иммунитет системасын текшертүүгө сөзсүз түрдө диагностикага жазылыңыз. Диагностикага кантип жазылам десеңиз, мынакей ушул видеонун астында номер турат. WhatsApp номер 0556 800 600 деген номер. Мына ушул номерге байланышып, балаңыздын иммунитет системасы
системасын терең изилдетип, кандай иштеп атат, баары жайындабы, эч кандай кооптуу кырдаал жокпу, өсүүсү жакшы болуп атабы, иммунитет клеткалары кандай, витаминдери, иммунитетке жооп бере турган витаминдердин деңгээли кандай, микроэлементтин, минералдардын деңгээли кандай, баардыгын текшерип, эгер баары сонун болсо мен сизге план кылып түзүп берем. А эгерде абал олуттуураак болуп атса, сизде эң негизги мүмкүнчүлүк болот менин VIP көзөмөл алкагында ушул балаңыздын ооруларын жок кылып, иммунитетин эң мыкты деңгээлге чыгара аласыз. Ошондуктан азыркы мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, мен диагностикага да көп пациент ала бербейм. Сөзсүз түрдө балаңыздын иммунитетин ушул комплекстүү диагностикага жазылып, бүт текшерип, кылдаттык менен карап, сөзсүз түрдө иммунитетине кам көрүңүз. Азыр сиздин аракет балаңыздын кийинки келечеги үчүн өтө чоң мааниге ээ.